Тазабек мырза, мен сизге эскертип айтып коеюн. Сиз өзүңүз камаласыз. Жана сиздин жаныңызда адамдар барыңар камаласыңар, жоопко тартыласыңар барыңар. Мен силерге эскертип айтып коеюн. Биз бул ийгиликтөөбүздү токтотпойбуз. Силердин жүзүңөрдү Кыргызстандын жүзүндө бардык жериндеги кылмыштуу кылган кылыктарыңар баарын ачабыз. Тазабек Сарпашев, будан канча ай мурун сизге айтканбыз журналисттик ийгиликтөөлөр кылып. Мына биз турган жер Көтөрмө айылынын насостук станциясы. Бир тамчы суу чыккан жок. Бүгүн мына Садыр Нуркожоев жана биздин Жалал абад областынын губернатору баш болуп, комиссия ийгиликтөө астында турабыз. Ошо урматтуу президент Садыр Нуркожоев тапшырмасы менен бул жерде ушул активист балдар, элдер ушул өздөрүнүн көйгөйүн билдирип Садыр Нуркожоевичке жиберишкен экен. Кудай буйрса мына эки маселе экен. Эки маселени тең айттык. Азыр мен менен укук органдар чогуу келген, областтын жетекчилери. Азыр отуруп кеңешип бул маселени чечебиз кудай буйрса. Эки маселени айтып коюңузчу. Бул ушул спец фонд боюнча, баягы Токтогул районуна баягы фондуна түшкөн акча каражаты боюнча ошону максаттуу пайдалангандыгы боюнча. Экинчиси бул Сарпашевдин мүлктөрү боюнча. Бул боюнча баардык комиссия түзүлүп, аягына чейин иликтеп маалыматты беребиз. Мына дал ушул спец фонддон майкаңдап жеген акчаларыңарды төлөйсүңөр. Тазабек Сарпашев, бүгүн сиз больницага качып, демедеги куулуулугуңузду кылып, дагы Турцияга эс алганы, ден соолугуңузду оңогону кетип атасыз. Бирок кайсыл мамлекетке качпаңыз, сиз мыйзам астында, элдин астында жооп бере турган күн келет. Аз калды. Мына бул жерге элдер мына кеткен акча, биз буга чейин да белгилеп айтканбыз, 12 миллион. Үстүнө дагы бир проектке кошобуз деп 20 миллиондой сом кеткен. 1 грамм суу чыккан жок, 1 грамм суу чыккан жок. Ушул жерди сиздер кабыл алдыра албай канча айыл өкмөттү кыйнадыңыздар, канча өзүңүздөрдүн кландык башкарууларын кылдыңыздар. Бирок Кудай турат бунун астында. Бул эл турат. Эч качан сиздер мындай жол менен ийгиликке жете албайсыздар. Жоопко тартыла турган күн аз калды.